18 жаштан тарта ар бир жаран добуш берүүгө укуктуу. Бирок тилекке каршы бардык эле адамдар бул укукту талаптагыдай колдоно бербейт. Кээ бир адамдарга эркин шайлоо укугуна ээ болуу өтө кыйын. Мисалы студенттерди экзаменден кулатып же окуудан чыгарабыз деп коркутушу мүмкүн. Ал эми жетекчилер кол алдындагыларды жумуштан айдаласын деп коркутат. Адатта бул эреже катары бюджеттик уюмдарда колдонулат. Ошондуктан биз көп учурда дарыгерлер, мугалимдер, аскер кызматкерлери, кээде студенттер жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча добуш берүү үчүн шайлоо участкаларына массалык топтолгонуна күбө болобуз. Мындай жол менен сиздин добушту уурдашат жана бул мыйзамсыз. Эгерде басым кылууга илинчек жок болсо, анда алар сиздин добушту сатып алууга аракет кылышы мүмкүн. Добуш берүү кабинасында жашыруун камералар бар. Паспорттагы маалымат менен бюллетендин номурун атайын компьютердик программа аркылуу эсептеп билип алууга болот деши мүмкүн. Буга таптакыр ишенбеңиз. Бул жөн эле коркутуу жана манипуляция жолу. Сиз кимге добуш бергениңизди эч ким текшере албайт. Ар бир добуш берүү купуялуулук нормалары менен корголот жана добуш берүүнүн купуялуулугун бузуу кылмыш болуп эсептелет. Эгер кимдир бирөө шайлоо процессине кийлигишүүгө аракет кылса, дароо байкоочулардын көңүлүн бурууга аракет кылыңыз. Керектүү учурда окуу жайдын жетекчилигине деле ооз-эки түрдө макул боло берсеңиз болот. Бирок кимге добуш бергениңизди эч ким биле албайт. Шайлоо күнү добуш берүү кабинасында жалгыз калып, өзүңүз каалагандай добуш берүүгө болот. Жетекчиңиз же окутуучуңуз айткандарга эмес, өзүңүз татыктуу деп эсептегендерге добуш бериңиз. Сиздин добуш сизге гана таандык. Парламентте кайсы депутаттар отурары жана алар сиздин кызыкчылыгыңызды кантип коргой алары сиздин тандооңуздан көз каранды.